Граница боюнча кирди чыкты боюнча бизге чалсаңыздар болот. Самый главный бизде опытный водительдер, жолго границага жооп беребиз, ФМСине чейин. Кандай любой проблема болсо өзү чечебиз, жолго документтер жасайбыз. Коркпостон, кыжалат болбостон чалып, толук маалымат алып чыгыңыздар. Жол кira 8000 ичинде бардыгы ичинде, башка акча бербейсиңер. Жакшыбы? Кандай окуяны кандай болду? Сен өзүң катышкан турбайсыңбы? Мен ооба ошол жерде концертке барып калдым. Тааныштарым менен чакырып калган, анан бардык. Барып, саат канчада? Саат 7-де ошол жерге бардым окшойт. Пробка болуп 7-де жеттим. Анан озо чарып калган да. Анан кой мен тиги Вегаска кирип чай ичилайын деп, чай ичип чыгып, саат 7-ге, 8-ге бир 10 мүнөт калганда Крокска кирдим. Озду ачып алып ифтарды кылып. Ооба. 10 мүнөт калганда ошол жерге кирдим. Кирсем баягы эме очередь экен. Эмеденчи баягы текшерет. Ошол жерден очередь экен. Кирдик, очередь келген текшерип, бирок текшерүү деле андай болбоду, чынын айтсамчы. Адамдар адам көп дем, 6000 адам. Өтүп кетип атат, пипылдап атат. Эч ким иштесең карап. Жөн эле турушат, кожо көрсүң эле. Жөн эле карап койду. Бутылкаларын коюп койду только адамдарчы. Бутылкаларын коюп койду. Али телефонду отдельный кылып, темирин мындай болчу аэропортто. Кембирлери койду. Мен, например, койбой эле өттүм. Пипилдегенде деле карап. Пипилдеди, бирок эч ким реакция эч кандай болгон жок. Бирок охраналар турду, баягы костюм, галстук кийгендер. Өтүп бир аз нар жакка бастым. Барсам сүрөткө түшүп атат экен мындай жерлерде. Өзүнүн баягы баннери бар экен, пикниктин группасын. Ошол жерде бир сүрөткө түшүп алсамбы деп, кайын баса берейинчи деп гардеробко бастым. Гардеробка бир аз эле басканда, получается, ошол жерде мына канча бир 30 метр чыга. Ошончо эле бастым да, баягы эмеден өтүпчү. 2 жол эме чыкты. Звук, өтө катуу звук чыкты. Мен аны баягы автоматтын огу экен? Ооба, автоматтын огу экен. Сен түшүнбөй калдың? Мен аны эме деп ойлодум, баягы петарда. Хлопушкалар болот го, праздничный, ошондой деп ойлодум. Анан кийин 2-3 секунддан кийин аты баштады, сразу мен түшүндүм. Жөнөкөй эмес деп. Жөнөкөй, сразу террористтер экенин сразу түшүндүм дагы. Алдымда бир таанышым менен баргам да. Кармадым да колуна. Кармадым да, всё, бежим дедим. Арткага кайтканга жол жок, уже ал жактан атышып атат. Алсаң карасаң көрүнүп атат да багылар чаткандар. Гардеробдун жанында турасың. Ооба, гардероб мындай жабык, каяка кетишин билбейсиң. Мындай карасаң бир эшик турган экен. Эшикке чуркап бардык дагы, ошол жерге да адамдар барып калды. Ачтык, жабык болчу эле. Ачсак, коридор бар экен, оңго, солго. Адамдар солго качып кетти. Мен чын айтсам, солго качкым келбеди дагы, оңго качтым мен. Артынан адамдар чуркап атат, баягы кармап алган. Эме билбей эле оң келген жакка эле качып Ооба, оңго качтым, мен качтым. Жана келген жолуңарга эмнеге чыкпадыңар? Ал жакта атып атпайбы? Ал жакта атып атат. Ал жакта атышып атат. Ошол жактан кирди алар да, главный входтон. Кирип атып атат. Силер качып жүрөсүңөр. Ооба, биз баягы эшикти таптым дагы, ошол оңго качтым мен. Кармап алган баягы калып кетпесин деп. Оңго качтык, адамдар, кабинеттер бар экен. Узун коридор. Жөн эле качып эле бир жактан эле кирип атасыңар. Узун коридор. Качып кетти, азыр эшиктер ачык турат. Мында карасам кабинкалар экен алар, кабинеттер. Ичинде адамдар отурат, сотрудниктер. Көбүрөөк баягы музыкалдык инструментти там даярдап. Алар эчтекени угуп элек. Жок, айткан жок, жөн эле качып кетти. Бакырып атам, где выход деп. Чыкпай отурат, мындай, алар да түшүнбөй калды, эмне болду деп. Эгер бежим деп дальше качып кеттим, барсам бир эшик турган экен. Эшикти мындай ачсам, ал жер вообще не то жер экен дагы, дальше качтым. Говорю, где выход десем, бир сотрудник айтып калды, дальше дейт. Анан кийин качып кетип, говорю, бежим деп эме кылтам адамдаргачы. Аркамды карасам, бүт элдер менин артымдан келет. Аялдар, көбүнчө аялдар болчу. Сен деле көп адамды эскертип сактап калыпсың да. Эме ошо артымдан жүгүрүп келет да, алар мен каяка барсам алар да ошо артымдан келет да. Анан кийин баягы эшикти карап калдым, көрүп калдым эшикти. Выход деп турат. Барып туруп, чурукка барып туруп ошону ачсам, эме жабык болчу. Ачсам ачылды. Анан эшик көрүнүп калды.
көчөчү. Ооба, сырты. Получается, эме экен да, Крокустун каптал жагы экен. Ошол жакка чыктык дагы чыксак, эмелер бар экен баягы, ограждение, баягы темирден тосуп коет го. Ошолорду Сен биринчи болуп элди баштап чыгыпсың да. Ооба, мен ошону ачтым эшикти, артымдан адамдар чуркап келип атат. Ограждение тосук да баягы эме железныйдан тосуп коюптур. Ошону бир нерсе кылып, эме кылдык, ачтык. Açıp adamlar eме теги артынан бүт барды качып кетти ба, подальше здание. Анан кете тег жакка барып, ошол жерде же кете албайсың, же аркага кайта албайсың, эмне кылышыңды билбей ошол жерде турдум. Өзүңөргө келип. Ооба, өзүбүзгө. Примерно канча адам дешип чыктың ошондо? Как минимум 20 адам болчу да артымдачы. Анан дагы нарып барсам артымдан качып чыгып атты. Мен видеого тартып калдым ошол жака барыпчы, кичине өзүмө келип. Ошол жактан эшиктен чыгып атты адамдар. Ошол видео барбы жок? Бар. Ооба. Бир аз ошол жерде турдук, кичине өзү келип, эмне болот экен буягы деп. Анан баягы зданиянын үстүнөн чоң дым чыкты. Ошол убакта тез эле болуп турдан да, жанагы силер тез эле болду. Силер качып көп болсо бир 5 мүнөткө деле жетпей. 5 мүнөткө жетпей ошондой болду. Аябай чоң дым чыкты. Капкара, мен жардыр деп ойлодум анчы. Демек ушунчалык тездик менен болуп тур да, мындай. Жаман тез болду. Бүт эле тарс кирип, анан ошо 5 мүнөт тутасыда болду, чыктык биз. Бир нерсе кылып. Солго кеткен баягы адамдар коридордо эмне болду билбейм аны. Солго кеткен адамдар? Алар эмне болду билбейм. Көп адамдар баягы дымдан эме болуптур да, пожардын дымынан каза болуптур. Вот ошол чорный аябай капкара түтүн чыгып кетти үстүнөн. Ошол кезге чейин отуруп, ошол кезде сотрудниктер, милициялар келе баштады. Ошол жерде биз чыкканда эч ким жок болчу. Сотрудниктер эч ким жок болчу. Эч ким. Киргенде эки пожар эме бар эле, скорый помощь. Детский и обычный. Ошол турат, калган эч ким жок болчу. Кийин ар жака барып өзүгө келип кичине эме видеого тартып койдум, биздикилерге эч ким бул жака келбесин деп тартып койдум. Бул жака келбей эле койгула. Анан ошондон кийин уже келе баштады эмелерчи, мигалкалар күйүп. Ооба. В основном эмелер келди, скоройлар. Анан кийин менттер калгандар келди. Ошентип анан пожар болуп күйүп кетти. Бар жок. Сен өзүңөн башка дагы кыргыздарды байкаган жоксуң? Кыргыздар эч кимди көрбөдүм мен. Бүт орустар болчу, ооба, баягы рок эме да, рок группа. Сен гардеробто кийимиңи өткөрө эле экенсиң? Гардеробко эми жетейин деп калган элем. Гардеробко жетейин деп калдым эле, ошол жерде так деп эки звук чыкты. Мен да мындай артымды карадым да, артымды карасам, ошо хлопушка деп. Өз убагында түшүнүп калыпсың да? Ооба, прям ушу доли секунд эме болду да. Эртерээк киргенде мен эмеге кирмекмин, гардероб астыда экен, астыда. Либо тиги эмеге кирмекпиз да, тиги эмегечи. Концертный залга, ал жак күйүп, ал жакта бүт ошол жака киришиптир да мелерчи, террористтер. Же кийинирээк келгенде, бир 5 мүнөт кийинирээк келгенде, прям ошолор менен. Сен үнүн гана угупсуң, автоматтарын өзүң көрбөдүң? Өзүн алыстан көрдүм, алыстан көргөндө болдум, атышып, адамдар качып атат, бакырып атат. Ошо именно ал жактан качып атат да, бери качы. Ошол биз дагы качтык бияктан. Ошентип Кудай сактады, ооба. Эме Кайрат, өзүң жөнүндө тааныштыра кетсең, кайсыл жерден болосуң? Өзүм Оштон болом, Ноокат районунан, Төөлөстө Өрнөк деген айылынан. Вот көптөн бери мен Москвадамын. 20 жыл болуп калды окшойт. Өзүм таксидемин азыр да, ооба, такси кызматында эле, ооба. Ошол анча-мынча айтышы мүмкүн азыр тиги комментаторуңуз, орозон күндө жөн отурбайсың деп. Ошол буякта элемин мен өзүм. Сен менин өзү көптөн бери көздө жазуу эмелер бар экен баягы. Ооба, болот. Таэквондо боюнча. Мен өзүм бул жакта окууду бүткөм да, менчи ошол тренер-преподаватель боюнча, именно ошо таэквондо боюнча. Көз коллегабыз да айтсак. Ошол сиздин видеолоруңузду көрүп, баягы жолдо көрөсүң да. Өтө угуп, активный эме болуп, ошондой болду. Бул биздин өзүбүздүн подписчик экен. Мен өзүм Жалал Абад областынын таэквондо федерациянын президентимин. Эми азыр бир-эки группа калып иштебей деле калдык. Эми буюрса кийинчерээк өнүктүрөбүз деп ойлойбуз. Буюрса. Мына ушул жигит дагы коллега, спортсмен экен. Ушундай Кудайым сактап Кайратты
ушинтип бул дагы бир 20 адамды артынан ээрчитип, эшикти таап чыгып кетиптир. Алла разы болсун ушундай күндөрү. Сенин балким ошол жерге барганың, ошол адамдарды ажалдан алып калгандыгың дагы ушул жакшы нерседир пешенеге жазылган. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай окуя болуптур ушул жигит менен. Дагы кимде ким ошол жерде концертте болуп, бир окуялар болгон болсо, мага кайрылсаңар, комментарий жазып, байланышып чыгарып коюуга аракеттенебиз. Бирок айта кетет элем, жардам берген адамдар өтө көп эле болду. Ал жерде баягындакай камера, ояк бияк деген нерсени вообще оюңна да келбейт экен да. Бардыгы колунан келишинче жардам берип атты адамдарга. Кээ бирлери эшиктерди, айнектерди сындырып чыгышып, эме кылып атыптыр. Арды көрүп калдык кийин видеодон. Ошол көп эле болду жардам бергендерчи. Кандай болгондо да жаман иш болду. Жаман болду. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Граница боюнча кирди чыкты боюнча бизге чалсаңыздар болот. Самый главный bizde опытный водительдер, жолго границага жооп беребиз, ФМСине чейин. Кандай любой проблема болсо өзү чечебиз, жолго документтер жасайбыз. Коркпостон, кыжалат болбостон чалып, толук маалымат алып чыгыңыздар. Жол кira 8000 ичинде бардыгы ичинде, башка акча бербейсиңер.